Анжелика 100 000 сомдук туфли кийген курбум кыйынчылыкта карызын бербей качып жүрөт. Бул тууралуу ырчы Анжелика жеке Instagram баракчасынан билдирди. Достун түрлөрү. Бул аудиодо айтылган достордун баары болуптур жашоодо. Сториске жазган курбум тууралуу кеп болсун. Анын ким экенин билбей эле коюңуздар. Болжолдоп жазуунун кереги жок. Акча сапырып жашап көнгөн айым жашоонун сыноосуна кабылып, жардамга каражат сурап, уяты менен бир азда болсо да кайтарбай, билгениңди кыл дегенсип жашап келе жатат. Эң жаманы, башка курбуларыма мени сыйбаган сөздөр менен ушактап, аркаман бычак сайып, ич күйдүүлүгүн 20 жыл достугубузду экинчи жолу көрсөттү. Ак көңүлдүгүм, боорукерлигим үчүн ушуну көрүп олтурам. Ким экенин жакындарым баары билет. Өзү баракчасын дароо култап алыптыр. Сүрөттөрүңдү чыгарбайм. Мен сени Аллах үчүн кечирдим. Бир уна келчү акчамды такыр бербесең, кайрымдуулукка Аллах ыраазычылык үчүн берип кой. Бир тапичкең 100 000 сом турат ансыз деле. Алкымыңды кичирейтсең, 2 жылда мага деле берип кутулмаксың. Жакшы, үйүмдүн документин кредитке деп сурап келгениңде бере албай калгам. Өзүмдүн 3 кредитим болгон үчүн. Эми мынтип 3 кызым менен жатып калганда сен алган акчаңдын 10%-ин бере албайм дейсиң. Күйөөң бар, кайын журтуң, ата-энең. Мен жалгыз бой энени түшүнөсөң сага жардамдашат деген үмүттөмүн. Таза болбосо Аллах мага башка жагынан берет деп ишенем. Балдарың менен аман бол. Курбум менен жакшы көргөн адамымдын бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Таарынычымдын себептери экөөнү эки башка деп айткам деп жазды ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Келинчектерибиз күчтүү чыкты. Нурлан Насип айылдагы үйүн көрсөтүп талкуу жаратты. Заманыбыздын популярдуу ырчы мырзасы Нурлан Насип айылдагы өзү чоңойгон үйүн көрсөттү. Ырчы Токтогул районунда жайгашкан. Үйүн Instagram баракчасындагы сторис бөлүмүндө кенен көрсөтүп, баяндап берди. Анда ал быйыл бул үйдүн айланасын тосолу деп пландап жатабыз. Каралбай калды. Учурда бул жерде жакын туугандарыбыз жашап жатат. Биз эки уулбуз да. Келинчектерибиз күчтүү чыкты окшойт. Шаарлык болуп кеттик деген ойлору менен бөлүштү. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Тажикстандын чек арасын бузуп өткөн жаранга 300 000 сомго чейин айып пул салынат же эркинен ажыратылат. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн чек арасын бузуп өткөндөргө кандай жаза каралган? Кыргыз өлкөсүнүн аймагына мыйзамсыз чек араны бузуп кирген башка мамлекеттин жарандары Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамдарынын негизинде жоопко тартылат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматына маалымдап, жарандардын эсине салып коюуну өтүндү. Башка мамлекеттин чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүдө төмөнкүдөй жазалар берилген. Алар Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамдарында белгиленген 358 беренеге ылайык категориясына жараша 220 000 сомдон 300 000 сомго чейин айып төлөнөт жана 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз-тажик чек арасында өткөн жарандар өткөрүү 2004 жылдын 26 майындагы Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын өкмөттөр аралык Кыргыз-Тажик чек арасындагы көзөмөл өткөрүү пункттары жөнүндө келишимде кеңири каралган. Алар Кулунду автожол, Кайрагач автожол жана Кызыл Бел автожол өткөрүү пункттары аркылуу жалпы жарандык паспорту менен жарандарды өткөрөт. Коңшу мамлекеттердин аймагында жогоруда көрсөтүлгөн өткөрүү пункттары аркылуу гана өтүүгө болот. Башка аймактардан өтүү мамлекеттик чек араны мыйзамсыз бузуп өтүү деп эсептелинет. Ал эми Тажик Республикасынын аймагына башка мамлекеттин жарандары мыйзамсыз жолдор менен чек араны бузуп өтсө, категориясына жараша 300 000 сомго чейин айып салынат же эркинен ажыратылат. Ошондой эле Өзбек Республикасынын мыйзамдарынын 223 беренесине ылайык аталган мамлекеттин чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн башка мамлекеттин жарандары 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат жана сот тарабынан мыйзам чегинде айып салынат. Баткен облусунан Өзбекстан Республикасынын аймагында Кадамжай, Кызылкый автожол өткөрмө пункттары аркылуу гана өтүүгө болот. Жарандардын кайсы мамлекеттин аймагында жүргөндүгүнө карабастан мыйзамсыз кылган иштерине жоопкерчилик каралган. Ошондуктан Баткен облусунун кошуна мамлекеттерге өтүүдө атайын чек ара өткөрүү пункттары аркылуу гана өтүүңүздөрдү эскертебиз дешти мекемеден. Белгилей кетсек, азыркы учурда COVID-19 коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылдын 17 мартындагы 84 буйругуна негизинде өткөрүү пункттары аркылуу өтүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.
Асель Турдалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, айымдарга караганда мырзаларга ишенем. Асель айым менен жашоосундагы мырзалар тууралуу маектештик. Ырчы актриса чоң атасы, бир туугандары, күйөрманы, мурунку жолдошу жана сүйүктүүсү тууралуу айтып берди. Чоң атам согушка кеткен бойдон дайынсыз. Чоң атам Турдалы Мамырканов 1941-жылы Улуу Ата Мекендик согушка кетип, кайтпай калган. Кийин чоң энеме кара кагаз келген экен. Бирок сөгүү кайда, кайсы жерде каза болгону белгисиз. Азыр биз архивди көтөртүп, чоң атамдын сөгүү кайда коюлганын издеп жатабыз. Коюлган жерин таап, ырым-жырымын жасап коелу деген ниетибиз бар. Азыр мен айылдагы аксакалдар менен да катташам. Алардын бирөөсү чоң атамды жакшы билчү. Сен чоң атаңды тартыптырсың дейт. Ал дагы жапалдаш болчу. Тың адам болуптур. Менде патриоттук сезим күчтүү, күйүп бышып кетем. Чоң атамда да ошондой сапат болгонбу дейм. Согушка барбай эле кой, боюң кичинекей, окоптон башың чыкпай калат десе болбой кетип калган экен. Өзү мектепте мугалим болуп иштептир. Чоң атамдын да бир сүрөтү калбаганына өкүнөм. Атамдын апама кылган мамилесине суктанчумун. Атам ачык айрым, интеллигент болчу, бирок кыялы чорт киши эле. Ошонусун жазбай тарткам. Бат эле урушуп кетип, 5 мүнөттөн кийин жазылып унутуп калам. Апама көп нерсени айтпай коюшу мүмкүн, бирок атам менен жакшы сырдашчумун. Каза болгонуна 2 жыл калганда короодо отуруп алып экөөбүз 1 сааттан ашык сырдаштык. Максаттарымды, пландарымды баарын айтып бергем. Ошол учурлар эсимде калды. Ташкентке окуп жүргөндө үйгө келип турчумун. Кайра жолго чыгарда апам үнөмдөп ушуну жеткир деп акча берет. Автобуска түшүп баратканда атам дайыма алдыңан кетип калайын, мына муну ал деп чөнтөгүнө дагы акча салып койчу. Акчага зар кылган жок. Өзүмдүн стипендиям деле бар. Ал деле тамак аш, кийимиме жетчү. Атамды идеал тутуп келдим. Ал сырткы келбети менен ички дүйнөсү шайкеш келген сулуу адам эле. Атамдын үй бүлөсүнө, апама болгон мамилесине суктанчумун. Өмүрү кыска экен, 52 жашында кырсыктап каза болду. Инелерим менен сыймыктанам. Улуу агам Кадыбек экөөбүз чоң эненин колунда өстүк. Агамдын актёрдук чеберчилиги күчтүү болчу. Билим алса андан кыйын режиссер чыкмак. Бирок ал турмушун бузуп алган. Аскерден келгенден кийин бир кызды сүйүп калган. Сүйүүсүнө жетпей калгандыктанбы, жашоосу олку-солку болду. 48 жашында кырсыктап каза болуп калды. Жаткан жери жайлы болсун, артында бир уулу бар. Атамдын ордун баскан Жаныбек иним болду. Баарыбыз кеңешип ага, ата орундасын деген статут бергенбиз. Күчтүү болсо да аксакалыбыз ошол. Өтө сыйлайм, барктайм, бийик тутам. Ал оор басырыктуу, интеллигент, джентльмен, аял затына аяр мамиле жасайт. Инимди суктаны, сыймыктаны менен карайм. Көңүлүм чөккөндө да, кубанганда да Жаныбекке чалам. Андан кичүү иним болот 6 баланын атасы. 2 неберенин таятасы болуп калды. Экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош. Алтындай болгон инилерим бар. Алар менен сыймыктанам. Сыймык Бешекеев менен жакшы сырдашам. Айтып эле жүрөм, айымдарга караганда мырзаларга ишенем. Жакшы айым курдаштарым бар, бирок жан дүйнөмдү мырза досторума ача алам. Мырзалар менен өзүмдү эркин сезем. Искусстводагы мырзалар кызыктуу, дүйнө таанымы бай болот. Же менин чөйрөмдө ошондой мырзаларбы билбейм. Алар менен сүйлөшкөндө канатым өсүп калат. Мурда Берадор Усманович, Бек Борбиев, Борончу Кудайбергенов, Кубик Калковдор менен чогуу жүрө берчү элем. Алар мени айым катары эмес, досу катары көрүшчү. Акыркы жылдары жакшы сырдашым Сыймык Бешекеев болуп калды. Токтогулович деп коем аны. Токтогулович мындай болуп жатат, эмне кылам десем кеңешин айтат. Кызымдын атасы менен бир туугандай болуп калдык. Кызымдын атасы менен катташабыз. Кызым 2 инисине барып турат. Алар Беге эже, сиз бизде эжебизсиз да, эмнеге келбейсиз, эмнеге чалбайсыз деп таарынышат экен. Атасы кызын жакшы карайт, колунан келген жардамын берет. Чет өлкөдөн келсе аэропортко барып тосуп келет, жеткирет. Бири-бирибизге жардам керек болуп калганда жардам беребиз. Экөөбүз бир туугандай болуп калдык. Аялы менен да жакшы мамиледемин. Аялы Эко искусство университетинде окуп түштү. Мен ал жакта деканмын да, сабак берген жокмун, бирок экзамендерге кирүүгө уруксат берип, курстан курска өткөрүп жаттым. Мунун баары кызымдын кадыры. Экөөбүз бири-бирибизге жаман мамиле кылсак, ортодо кызымды кыйнап коймокпуз. Ал жакшы адам, жакшы ата. Сүйүктүм атам окшош. Мен атам окшош мырзаны издегем. Сүйүктүмдүн келбети, баскан турганына чейин атам окшош. Мени ошонусу менен арбап койду окшойт. Ал эрудициялуу адам, аны менен сүйлөшүү аябай кызыктуу. Бардык жагынан төп келишкен мырза. Бирок кыялы чатак, ал да чарт-чурт, мен да чарт-чурт. Кээде мени өтө катуу сүйөсүң же ушунчалык жаман көрөсүң дейм. Анткени орточо мамиле жок. Мамилебиз бир кырдан экинчисине чейин. Ал аябай кызганчак. Ага эртең менен тургандан баштап ким менен жолугуп, эмне кылганыма чейин төкпөй чачпай айтып берем.
Ордуңузда олтуруп туруңуз, азыр айтып берем деп актрисаланып эмоция менен айтып бергени мага жагат. Бакыт тынчтыкты сүйөт. Ал ким экенин сыр болуп калсын. Балким ал жапжаш бала же өзүмдөн 30 жаш улуу киши. Анысы сыр болсун. Негизгиси сонун адам, мага татыктуу адам. Мен да ага татыктуу айым болсом керек. 101 Роза Белекке берген мырза тууралуу сурап калдыңар. Мага жыл сайын 8-мартта жана туулган күнүмдө Роза гүлүн белек кылган Руслан аттуу чоң көрманым бар. 1996 жылдан бери бир да концертимди калтырган жок. Жакшы көргөн иним болуп калды. Кээде сен мени ал же башка аял ал деп тамашалап калчумун. Ал миллион чогултайын анан сизди алам дечү. 1 жыл мурун үйлөндү. Бактылуу болсун. Маалымат кулагы Суперчекит KG.